Кутман барыңыздарга достор. Бүгүн сиздер менен биргеликте таруу чай даярдайбыз. Өзүңүздөр билгендей, таруу бизде өтө витаминге бай келет. Ошондуктан бул чай ден соолукка өтө пайдалуу. Даамында болсо сөз жок. Сөз түрдө бир жолу болсо дагы ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Менин билишим боюнча бул Казак элинин улуттук суусундуктарына кирет. Мен ошол жактан көрүп жасадым. Өзүм дагы даам татып көрдүм. Ушунчалык сонун экен. Бир аз кумшекер салып, ысык үйдө кышында даярдап иче турган чай экен. Эң негизгиси бала эмизген айымдарга пайдалуу болот экен. Ошондуктан баарыңыздарга сунуштайм. Келиңиздер, анда рецептке өтөлү. Эң алгач мен таруулардын бардыгын кууруп алдым. Караңыздар, кызарып калат экен ушундай болуп. Андан кийин сүтүбүздү бышырып алабыз. Таруудан болжол менен 3 аш кашык гана колдоносуздар. Мынакей кайнап чыкты бир аз. Сөзсүз түрдө таруу жарылып, ошондо гана жарылганда гана даяр болот экен. Четиндеги көбүкчөлөрдү ушундай кылып алып койсоңуздар болот. Караңыздар, азыр даяр боло элек. Тарууларыбыз жарыла элек, дагы бир 20 минутадай кайнатабыз. Ага чейин чайыбызды даярдап турабыз. Каалооңуздарга жараша набат салсаңыздар болот. Андан соң каалаган чайыңыздарды саласыздар. Мен кара чай колдондум. Андан соң жакшылап жарылып пышкан таруубузду салабыз. Сүттү болжол менен жарым пияладай гана колдондум. Сүт көбүрөөк болушун жакшы көрсөңүздөр, анда бир аз кошуп койсоңуздар болот. Бардыгы кайнап турган болуш керек, достор, эскертип кетүүчү нерсе. Менде сүт дагы кайнап турган. Суубуз дагы кайнап турган болуш керек. Эми чайыбыздын үстүнө кайнак суубузду куюп алабыз. Алгач чайыбыз бир аз аппак болот экен. 5-6 жолу кайтарып, бир аз күткөндөн кийин кызгылт түскө ээ болот экен. Мынакей. Эми 5-6 жолу жакшылап кайтарып аласыздар. Мынакей достор, ушу менен биздин пайдалуу чайыбыз даяр болду. Сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар үчүн жасап ичиңиздер. Өзүңүздөрдү караңыздар, оорубаңыздар. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Сиздер үчүн ар дайым пайдалуу видеолорду гана чыгарганга аракет кыламын. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.